Асел Кадыржан, азыр сиздин маалыматыңызды уктук кеңири. Бул жерде чоң көйгөй болуп атат. Бул жерде бир тараптуу карабаш керек, эки тараптуу карашыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күндө 60 миңдин айланасындагы адамдардын ден соолугу боюнча маселе болуп атат да бул жердечи. Анан эми бүгүнкү күндө азыр бул жерде менин оюм талашып тартышкан менен эч нерсе өзгөрбөйт. Андан көрө конкреттүү бир сунуштар менен кетсек жакшы болот. Себеби бүгүнкү күндө азыр сиздер айыл өкмөт дагы, обул администрация дагы, мына экология министрликте дагы сиздердин өзүңүздөрдү мындай актоо боюнча айтып атасыздар да, андай болбойт. Бул жерде андан көрө конкреттүү түрдө бул жерде айыл өкмөттүн деңгээлинде чечилбейт, райондун деңгээлинде чечиле турган маселе эмес. Даже областтын деңгээлинде дагы чечилбейт. Мына сиз айтып атпайсызбы азыр, министр барып министр менен сүйлөшүп келди, экология министрлиги депчи. Эми эгерде министрликтин деңгээлинде дагы чечилбей турган болсо, анда кандай эмне кылыш керек? Бул жогорку деңгээлде чечиле турган маселе. Бул эми эки өлкөнүн ортосундагы достук, дипломатиялык маанидеги маселе да бул. Мен сунуш берет элем, эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз өзүбүз дагы комитет чечимге киргизип, же болбосо сунуш катары берсек, ошол министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич өзү баштаган ошол эле саламаттыкты сактоо министрлигинен, экология министрлигинен, областтык өкүлчүлүк керек болсо ошол биздин ошол округтан шайланып келген депутатыбызды кошуп бир мамлекеттик деңгээлдеги комиссия менен барып, ошол жактан эми суранып, айтып, эми биздин өзүбүздүн положенияларыбыз бар да, эми алар менен. Биздин деле мисалы кээ бир границаларда биздин, мисалы, мен бир эле примерди айтайын, Ош шаарынын канализациясы границада турат, например. Бирок ал жерде деле мындай сүйлөшүү жолу менен, ал жерде деле мындай жакын аралыкта адамдар жашайт. Барып туруп эле эгерде жогорку Өзбекстандын жогорку жетекчилигине, ушул тармакты тейлеген министрлигине маалымат жете турган болсо, алар сөзсүз реакция кылат. Тем более бул жерде эми алар Өзбекстандын мыйзамы боюнча салынды да эми ал заводдорчу. Мен ойлоп турам, азыр бул жерде толук кандуу жогорку жетекчиликке жете элек го депчи маалымат. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде бир комиссия түзүп, бир атайын. Бул жерде мына тышкы иштер министрлиги, элчилик эмне кылып отурат? Элчилик уюштуруш керек ушул маселелерди. Мындай жоон топ барып туруп ошол жерде тең ата сүйлөшүлсө, бул маселе чечиле турган эле маселе болуш керек деп ойлойм. Только эми бул жерде мындай конкреттүү сунуштар менен, бул жерде бири-бирибизди талашып тартышып олтурбай, бир конкреттүү бир сунуштарды айтыңыздар сиздер дагы жогорку жетекчиликке. Ошондо болсо жакшы болот деп ойлойм. Рахмат.